Примерно бизде бир 15 травма менен больной кайрылган болсо, ошонун бир 50-50% муздан жыгылгандар келип атат акыркы малдарда. Алар эми музга, чыйырчыкка музга барып жыгылгандар, үйүндө тайып жыгылгандар келет. Ошолордун көпчүлүгү музга, чыйырчыкка барып жыгылганын көпчүлүгү жаш балдар келет. Эми студент балдар. Декабрь айынан баштап, кар жаагандан баштап муз сезону башталганда акыркы малдарда бизге ушудан көп келип атат кайрылган. 14 адам кайрылган болсо, алардын 20%ге чейин операция болушу мүмкүн. Акыреги сынган, колу сынгандар кайрылат, көбүнчө эле амбулаторный кетет үйүнө. Эми көбүнчө чыйырчыктан келгендер не болот, акыреги сынып келет, колу сынып келет. Ошого окшогондор операция болуш керек болуп калса, операция кылабыз. Болбосо первый помощь гипс менен эле жөнөтөт. Травматологдор келебиз. Былтыр кыдан караганда көбүрөөк болуп атат. Неге дегенде бизде суу катуу болуп атат быйыл кыш. Былтыркыдан караганда кар көп жаагандыгынан болуп атабы, быйыл көбүрөөк кайрылды. Неге дегенде кыш башталганына 1 ай болгон болсо, 1 айдын ичинде эле көп больной кайрылып атат уже. Чыйырчыкта иштеп аткандарга кайрылайын дегеним, алар ошол жерге бир жок дегенде бир помощь көрсөтө ала турган бир специалисти жок деген бир окуган бирөөнү коюп койсо деле жакшы болот. Неге дегенде биринчиден бул жыгылгандарга первый помощь ошол жерде көрсөтүлгөн помощьтон дагы лечение зависит этип калат да. Ошол жерде көрсөтүлгөн жардамдан дагычы, транспортировкадан зависит этет дегендей да. Ошол жерде коюп, бутуна шина коюп или болбосо жөн эле ошол жерде любой жыгачты алып эле бинт менен же ошол жерде бир любой эле кол бутты орой турган нерсе менен жыгач менен тегиз кылып ороп, ошентип алып келсе, бизге келгенде биздин врачтарга дагы жакшы болот, жеңил болот. Андан тышкары дагы анан музга баруучуларга айтабыз. Музга баруучулар этиятташ керек. Болушунча эми жаш балдар азыр бизде коркпойт да көпчүлүгүчү. Өтө бийик жака чыкпаш керек. Анан эми ардык эле тебе алганы бар, муз тебе албаганы бар. Баллондор опасный. Баллондон көбүнчө отуруп түшкөндөр көп чыксынып калган кайрылгандар болот мисалы үчүнчү. Ошон үчүн ата-энелерге дагы айтабыз, балдарыңарды кичине контролдоп, музга кетип атканда өзүңүздөр көзөмөл кылып, жанында алып жүрсөңүздөр жакшы болот. Көрүш керек, көрүп колду болушунча покой кылып асып алыш керек колго. Моюнга асып алып, покой кылыш керек биринчиден. Эми ишип кайрылган болсо, анан сразу келип кайрылыш керек, больницага кайрылыш керек. Же болбосо бизде эми баягындай биздин менталитетте бар го, сынык чыга барам, мондай болам деген. Андай кылбаш керек. Биринчи ысыгыраак ороп, сынганы билинип ишип турган болсо, сразу ошол жерде жыгач менен же болбосо катуураак нерсе менен тегиз кылып таңып, анан ушу бейтапкана кайрылыш керек да, больницага кайрылып, биринчи помощьту алып